Мектептин регламентин түзүш үчүн настройкага киребиз. Бул жерден дополнительныйны басабыз. Жана расписание звонков дегенди тандайбыз. Бул жерден режим звонков биринчи сменага жана экинчи сменага бар. Биринчи сменага биринчи добавить кнопкасын басабыз. Наименование режима бул биринчи смена, аталышын жазабыз. Основнойду тандайбыз. Жана биринчи сабакты кошобуз. Добавить первый урок деп. Мисалы 7:30 башталат биринчи сабак. Жана 8:15 бүтөт. Кайра экинчи сабакты кошобуз. 8:20 башталып 9:05 бүтөт. Мындан ары 3-чү, 4-чү, 5-чи сабак кылып улантып кетебиз жана сохранить кнопкасын басабыз. Кайра экинчи сменаны кошобуз. Наименование режима экинчи смена деп жазабыз. Бул жерден основнойду тандайбыз. Добавить первый урок, биринчи сабак. Жана бул жерден нулевой сабак деп да кошуп койсок болот. Мисалы 12:35 0-чу сабак башталат. 13:20 бүтөт. Кайра биринчи сабак 13:25 башталып 14:15 бүтөт. Жана 3-чү, 4-чү, 5-чи сабактарды кошуп сохранить кнопкасын сөзсүз түрдө басабыз. Эгер сиздин мектебиңерде кайсы бир күндөр кыскартылган убакыт менен өтүлсө, анда добавить кнопкасын басып, наименование режимга биринчи смена, мисалы среда күндөр болсо среда деп жазабыз. Жети 40 8:10 бүтөт. Биринчи сабак, экинчи сабакты кошобуз. Ушундай жана сохранить кнопкасын сөзсүз түрдө басабыз. Кайра экинчи сменага добавитти басабыз. Наименование режима экинчи смена среда күнү. Кайсы күн керек болсо ошону басабыз. Бул жерден дополнительныйны тандайбыз. Биринчи сабак 12:30 башталып 13:10 бүтөт. Сохранить кнопкасын басабыз.